өзү кичинемден бери эле кызыгып жүрчүмүн. Ушуну баштаганыма где-то бир 3 айдай болуп калды да. Өзү мурда эле өзүмдү көйнөктөрүмдү саркештеп, өзүм тигип ушундай кызыгым бар болчу. Анан курбу кыздардын дагы кылып көрсөң, сеники жакшы болот, сенин мындай колуңан келет деп, анан негизи ушундай мотивация көп болсо, кылыш дагы оңой экен да. Мындай идеялар да көп келет экен. Мени колдогондор аябай эле көп болду. Өзүмдүн үй бүлөм, сиңдим экөөбүз баштаганбыз. Сиңдим немеге мындай интернетке жакын болгон үчүн реклама менен неме кылат да. Мен болсом мындай өзүм жасап, анча-мынча. Вот азыр Инстаграмдагы кошулган подписчиктерим ошол сестренкам неме кылат, жардам берет. Мындай творческий жагынан мен өзүм. Алгачкы жасаганым мындай өзүмдө кичинекей эле, чакан кичинекей эле мондой болгон бир бисер бар болчу. Аларды сортировкалап, анан кийин эмне жасайлы деп отуруп, анан мындай стиль casual деп коет го, ошондой стилде Микки Маус, анан кийин азыр ушундай мода болуп аткан, анан кийин ушундай жаштарга кызыктуу боло турган 2-3 жасап көрдүк. Анан Инстаграмга киргизип көрсөк, анан кызыккандар көп болду да. Бир күндө мисалы канча ушундай брошкалар жасайсыз, канчаны жасаганга мүмкүнчүлүгүңүз жетет? Өзү мындай шашпай отурсам бир 2 же 3 да. Кээ бирде болот, там шаштырып, мен эртең тойго барышым керек деп кыздар суранганда анан макул деп, анан кийин 4 же 5 жасап берип коем. Бутун жасап бүттүк. Кожа калды. Анан мондай чекелерин. Келечекте ушул азыркы моментте бутиктерден сунуш келет. Өзүңүздүн брошкаларыңызды биздин бутикке коюп, көрсөтүп, мындай сатыкка койсоңуз болот депчи. Чоң магазин, брошка магазинин ачкан андай немем жок да. Ушундай жакшы сунуштар келсе, ошолор менен бирге иштешкенди каалайм да.